Кыргыз Республикасынын президентинин басма-сөз катчысы Галина Байтерек социалдык тармактардагы мамлекет башчысынын баракчасындагы акыркы комментарийлерге байланыштуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу бүгүн 4 мартта президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Президент Садыр Жапаровдун Facebook социалдык түйүнүндөгү жеке баракчасы белгисиз бирөөлөр тарабынан бузулду. Ниети бузуктар аталган баракчадан ар кандай посттор менен комментарийлерди калтырышкан. Facebook баракчасына жайгаштырылган акыркы комментарийлерге мамлекет башчысынын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров коомчулукта айтылган бардык ой-пикирлерге, анын ичинде сын көз караштарга да сый урмат менен мамиле кылат. Андыктан ал мындай сөздү эч качан айтпайт, деп белгиледи Галина Байтерек. Толкун Камчыбекова өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка премьер-министр Улукбек Марипов кечээ 3-мартта кол койду. Толкун Камчыбекова буга чейин Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасында басма-сөз катчысы болуп иштеген. Ал эми өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүн буга чейин Бакыт Рысалиев жетектеп келген. Мыйзамсыз баюу фактысы боюнча Жалил Атамбаев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, УКМК укук коргоо органдарынын мурунку кызматкери Жалил Атамбаевка карата тергөө жүргүзүп жатат. Ага карата бир нече кылмыш иш, анын ичинде мамлекеттик кызматты ээлеп турганда мыйзамсыз баюу фактысы бар. Тергөөнүн маалыматы боюнча, ал укук коргоо органдарында эмгектенип жүргөндө кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү алып, жакындарына каттаткан. Топтолгон материалдардын негизинде Жазык кодексинин 323-беренеси менен козголгон иштин алкагында Жалил Атамбаев кечээ 3-мартта кармалган. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 6-7 сомго кымбаттайт. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канатбек Эшатов билдирди. Ал жыл башынан бери россиялык өндүрүштөн чыккан бензиндин дүң баасы $300 $500 кымбаттаганын айтты. Мындан сырткары мунай баасы дагы 31%га өскөн. Ал эми сом, КМШ өлкөлөрүндөгү валюталардын ичинен көбүрөөк арзандаган. Март айында баалар өсөт. Жеке компаниялар чыгым тартыш үчүн иштебейт. Алардын маржасы минималдуу. Мартта баалар сөзсүз өсөт. Болжолубуз боюнча 6-7 сомго кымбаттайт, деди Эшатов. Кымбаттоо 67%ды түзүп, орточо эсеп менен алганда күйүүчү майдын литрине 14 сомдон туура келген. Дизель майдын тоннасы $360 470ге чыккан. Пайыздык көрсөткүч менен эсептей келгенде 31 болгон. Бул литрине 8 сомдон дегенди билдирет. Кымбаттоо 67%ды түзүп, анткени менен республикабыздагы АЗСтердеги бензиндин литрине болгон баа 13,8%га же 4,9 сомго гана көтөрүлгөн.